Арбаңыздар, урматтуу калайык калк. Мына бүгүнкү күнү ушу биздин баш мыйзамда 7-беренесинде турган элдик курултай мыйзамы эмне үчүн кабыл алынбай жатат деп Кыргызстандын мына булуң бурчунан адамдар келип отурат. Бул адамдар жөнөкөй адамдар эмес. Мына алды 20 жылдан бери, мына 2005-жылы чыккан газеттерин көтөрүп алып келип отурат. Эми буга чейин айтсак кабыл алынбай келди. Бирок акыркы 2021-жылы февраль айында Садыр Нуркожоевичтин буйругу менен 11 адамдан турган ушу курултайдын конституциялык мыйзамын иштетүү боюнча комиссия түзүлгөн. Комиссия өзүнүн ишин аткарып 19-майда Жогорку кеңештин комитетин алып чыккан. Ал жерден Жогорку кеңештин комитети алардын сөзү менен айтканда четке какканда бул жерден эмнени көрдүк? Жогорку кеңешке элдин ынтымагынын биримдигинин дереги жок экен. Бул мыйзам бардыгы баш мыйзамдын негизинде иштелип чыккан. Ал жерде айтып кетсек, эң өзү юрист Чолпонкул Арабаев, юридик илимдердин доктору, экс төрага Жогорку соттун Курманбек Осмонов, экс депутат, президенттик аппараттын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Үкүшев, андан башка коомдук ишмерлер Түгөлбай Казаков, Баяз Туралов, Адылбек Шалиев, ушуга окшогон көрүнүктүү канча жылдан бери курултай деп жүргөн адамдар, канча элдердин ошо пикирлерин топтоп жүргөн адамдар иштеп чыккан. Бул мыйзам Жогорку кеңешке жаккан жок. Чындыгында бүгүнкү күндө Жогорку кеңештин үйү түзүлдү. Себеби булар мына казино боюнча мыйзам кабыл алды. Арам акчаларды адамдаштыруу боюнча кабыл алды. Эми быйылкы жылдын 2021-жылдын июнь айында Казакстандын президенти Токаев указ менен эле ушу курултайды ишке ашырды. Өткөн жылы 2020-жылы Лукашенко, Белоруссиянын президенти, бул дагы курултайдын кабыл алып ишке ашырды. Эмне үчүн бизде бул ишке ашпай жатат? Ушу Садыр Нуркожоевичке кайрылып кетет элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына өзүңүздүн президенттик программаңызда да бар эле. Канчалаган жылдардан бери ушу баш мыйзамды иштеп, анын ичинде курултай боюнча сиздин да канча эмгегиңиз бар эле. Ушуну өзүңүздүн указ менен эле кабыл алып берип, мына азыркы учурда элибиз кандай чачырап турат. Партияга бөлүндү, дин жагынан канчага бөлүндү. Мына дүйнө жүзүндө ааламдашуу деп кээ бир мамлекеттер жок болуп кетет деген коркунучтар болуп турат. Ушундай убакта жалпы кыргыз эли биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарчу ушунун жолу жалгыз гана курултай болуп турат. Мына курултайдын кыскача айтып коеюн, бул жобосунда улутуна, уруусуна, динине бардык карабай туруп, эң ачыктоосу менен шайлап берип отурат өзүнүн өкүлдөрүн. Азырдагы бул курултайдын, элдик курултайдын мыйзам долбоору болуп турат. Мындан ары дагы кимдер кошумчалайын десе, ошол мыйзам менен толук таанышып, өзүнүн кошумчаларын кошууга ар бир адамдын укугу бар. Урматтуу кыргыз эл, мына биз курултай жөнүндө көптөн бери эле сөз кылып келатабыз. Курултай элдин бийлиги деп, ошол келсе баары оңолот деген сөздү капкачандан бери айтып келатат. Биздин урматтуу президентибиз да өзү ушу президенттик тактыга келерден эле айтты эле, ошо курултай сөзсүз керек экен деп. Ошондон бери элдин баары чындыгы сүйүнүп калган. Мына биз Сокул району Чүй областынын курултайын өзүбүз өткөрүп, жаңы программаларды, жаңы эмелердин баарын тең талкуулап бүт талкуулап туруп эмелер жазып чыгып бизде бердик эле Жогорку кеңешке. Бирок ушул убакытка чейин эч бир курултайдын жыйынтыгы так эле чыкпай келатат. Анан биздин мына аксакалдарыбыз ушундай сөздү айтып атат. Биз өзүбүз каза салтыбызды унуттук, балдар болсо тарыхты да билбей калды, ушундай көп нерсени баарын тең айтып атат. Эми ошонун эң астыңкысы курултай болуш керек эле.
kurultay bolsa biz bayağı kağıda saltımızda özütün içki, tışkı sayasatımızda tuğla yürüskönge de jakşı yol açıratlar. Oşonun barın jakşılar bunu alıp gelip atsa elin barın Jogorku Kengeşke gelgende de bar jok bolot. Jogorku Kengeşkende de bar jok bolup kaladat. Biz oşon çeyin azımında dep oylap atabыз da elin arasında söz munda Jogorku Kengeş çындыгы elin kızılçılığın kolluğa kalgan okşaydı. Elin kızılçılığın koldap şu өлкөбүздө тынччылык болсо экен, жанагындай ар кандай көтөрүлүш, жанагындай чөгүчү болбосо экен десе, бул курултайдын гана колунан келе турган нерсе, ошонун баарын токтото турган. Мунун баарын баары билет, бирок Жогорку Кеңеш билбей жатат да. Ошон үчүн могу курултайдын негизин кабыл алуусун ушул кечиктирбей туруп кабыл алыш керек да. Муну лично өзү президент өзүнүн указы менен деле кабыл алдырып койсо болот. Элдин баары колдойт, обязательно. Азыр мына көзүңүз көрүп атасыздар. Көп эле канча президентке деле каршы чыгып жатасыздар. Дал эмесин баары көтөрүлүп атпайбы? Ушунун баары тең эле эл өзү курултай институту кирип, эл өзүнүн башкаруусун колуна алгандан кийин баары токтоп калат эле. Президент тынч жакшынакай иштеп берет эле эл үчүн. Бүт баары Жогорку Кеңешинде иштейт эле. Жанагындай тигиндей мындай куйту-муйту сөздү сүйлөй эле калат эле. Бизге элге анын кереги жок эле. Куйту-муйтун баарын. Мына көрүп атпайсызбы? Казинону киргизет, тияк-бияктын баарын киргизет, анан курултайга келгенде чалкасына кетет. Биринчи мурун курултай өткөндө өзүңүздөр билесиздер, 68 депутат кол коюп, макул болуп киргизгенде киргиздерди дагы жанагындай куйтуңдаган депутаттар четке кагып отуруп, баарын бузуп койгон. Значит, мындай биз эми түшүнүп атабыз ушу, Жогорку Кеңешке келгендердин көбүнө курултай жакпайт, себеби курултайдын бийлиги, элдин бийлиги келгенде баары тең түп-түз отуруп калат жанагындай кыйшаңдабай. Ошонун баары, ошо курултайды обязательно сөзсүз түрдө президент өзүнүн указы менен киргизет деген менен ойлойбуз. Биз ушундай ойлойбуз. Биздин бүгүнкү күндө чогулуп отурганыбыздын себеби баш мыйзамга курултайды Жогорку Кеңеш кабыл алганына нааразы болуп отурабыз. Жогоруда айтып кеткен биздин тарапташтын дооматтары азыркы күндө Жогорку Кеңештин жанагы Элмурза Сатыбалдиев чыгып алып, кандай деген күчтүү Кыргыздын комиссиянын мүчөсү болуп туруп сунуштап барганда четке кагып шылдыңдаганы Шакиев Нурлан өзү мына ушул курултайды керектеп Бакиевдин убагында ошол бийликтин башында жүргөн. Ошол пресс-конференциясы башкарып, Эркин Тоо гезитинин редактору болуп. Ошондо өзү жарыялаган. Ошол азыркы күндө заказдарын аткарып, кимдин заказын аткарып атат, кереги жок деп, Жанар Акаев ушуларга кайрылат элем. Президент өзү жакшы 10 жылдык саясат деп жазып берди эле. Өзүнүн китебинде президент болуп шайланганда, жалпы элди кыдырганда 10 жылдык саясатта мен кыргыз элин баш мыйзамга курултай өзү орду элди көзөмөл жылына бир жолу бийлик бутактары отчет берип туруш керек, жылына бир жолу. Авторчукага чейин самолет болсо да башка улуттардан, башка Кытайдан, тияктан билип туруп, баарын айтып койсо болот деп өзүнүн эфирлерде берген, элге берген убадасы мына 10 жылдык саясатта деген. Ошонусун азыркы күндө Жогорку Кеңеш четке кагып атат. Президент айтып кеткендей Белоруссия, Казакстандын президенттерине указ менен бекитип койсо болот. Мына завод, фабрикалардын баары тең жумуш ордун ээлеп алган Атамбаев баш болуп, азыр бүт үйлөрдү салып атат. Анан шунун баары тең чеп коюлат эле президентке, бир чети бир колуна калкан иштей турганга бир колуна кылыч алат эле азыркы күндө. Анан ушул президентке бир чети кайрылуубуз, сөзүңүзгө туруп, указыңызды чыгарып, бул көпчүлүк чөйлөрдөн эртерээк кутулбасак болбойт. Если бул болбосо, элдин өзүнүн пикирин айтып коюн, эки жактан келген 4-чү съезд курултайда биз президент шайланаарда буякта 2020 жылы Досмияда өткөзгөнбүз. 8 январда 4-чү. Эми ушул бүскөн маалы 5-чи курултайды чакырганга туура келип атат. Эгерде Жогорку Кеңеш азыркы күндө кайра келип эстерине келип кабыл албаса, же тараш керек Жогорку Кеңеш. Не кереги бар? Баарын деп айткандан алыспыз. Жана Аксакал айткандай көпчүлүгү чөйлөрдөн жаман экен. 4 жолу 5 жолу шайландык деп төштөрүн чыгарып келип атканда. Менин кайрыларым ошол, урматтуу президент, сөзүңүзгө туруп, баш мыйзамга курултайды, бул өзүңүздүн 10 жылдык саясат дегениңизди
указ менен бекитип коюңузду суранабыз. Тилектештерим, өнөктөштөрүм айтып кеткендей, курултай институтун чынын айтканда терең түшүнүп менен кабыл алгандар аз болуп атат да. Даже WhatsApp группалар жүрөт курултай деген эмне деп. Ошо курултай дегенди терең биз билгенде, мунун жолу да чечилмек да. Курултай деген бул созидать эте турган эле органда, мындай куруп, өнүктүрүп, өстүрүп, жакшы жагына чече турган нерсе да. Өзүмдүн жеке пикирим боюнча мен бир нерсеге токтолоп элем да. Бул менин өнөктөштөрүм, курултайдын тарапташтары айтып кеткендей, эң биринчиден бул баш мыйзамга өзгөртүү кириш керек да. Ансыз биз мындай жыла албайбыз да. Мамлекеттик бийликтин туу чокусу бийликтин башка бутактарын башкарып тескеп көзөмөлгө алуу үчүн анда жогорку кеңеш жоюлуп, курултай институтуна кириш керек да. Ал үчүн баш мыйзамга өзгөртүү кириш керек. Ошол курултайга көзөмөл укуктардын баарын берүү керек да. Ошондо эки эмеден туруп калат да биздин курултайыбызчы. Эл өкүлдөрүнөн жанагы курултайчыларданчы, эки палатаданчы. Ошондо биз ушул чыгуунун бирден бир жолу деп мен өзүм көз карашым боюнча ошондой деп эсептейм да. Азыр эмне ким гана курултай жөнүндө сөз айта алган жок. Бирок бирөөсүн да эл колдобой жатпайбы? Эл колдой турган, элдин табиятына, элдин мүнөзүнө туура келе турган курултайды алып келишибиз керекпиз. Биздин ата-бабалар эзелтеден курултай маселесин тегерегинде эле курултай менен жашап келген. Эмне үчүн кийинки мезгилдерде курултай десе так текеде секирип качышып атат. Себебинде андай адамдар бул нерсени жактырган эмес, жактырбайт да. Мен эми сөздү узартпайын. Ушунча эгемендүүлүктө жашап келгенден бери эч кандай карапайым эл мамлекетибиз мындай бир жакшылыктуу күн көргөн жок. Мен ачык айтайын, мынабу бүгүнкү Кыргыз мамлекетинин журт башчысы президентибиз деп койсок болот. Жапаров Садыр Нуркожоевди эмне үчүн карапайым эл өздөрүнүн ыктыяры менен жөрө жолдошторун шайлоо укугуна ээ болгон шайлоочулардын бири-бирин кой кайдыгер болбойлук. Ушу кичине болсо дагы добушубуз менен өзүбүздүн салымыбызды кошуп коелу деп бүгүнкү күnkү Кыргыз Республикасынын президенти болуп иштеп жаткан Жапаров Садыр Нуркожоевди бир добуштан шайлап алышты. Себебинде бул Садыр Нуркожоевич саясатта 10 жыл деген китебинде айтып кеткен. Курултай тууралуу өзүнүн төмөнкүлөр деген мындай китебинен үзүндү окуп койсоңуздар болот, кызыккандар болсо. Биз 2011 жылдан бери Кудайга шүгүр ушул мындай алганда Кыргыз Республикасынын мамлекетинин башчысына колуна кол, бутуна бут болсун деп элдин арасынан чыныгы патриот делегаттар шайланып, түздөн түз маалымат берүү максатында ушул курултайды таштабай кайра чыңалып, ушул курултайды калыбына келтирелик деп жүргөн мезгилибиз туугандар. Себебинде мен кайдыгер болсом, ал бул кайдыгер болсо, мекенибиз үчүн ким күйөт? Журт башчыбызга ким өзүнүн жардамын берет? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда маалымат согушу жүрүп атат. Себебинде мамлекеттик кызматтагыларды мен катуураак айтып коеюн. Эч убакта биринчи жетекчилерине туура маалымат бербегендин айынан ушундай бүгүнкү күндө аксоо жолуна түшүп алдык. Чыныгы так маалыматты бере турган, актыга караны карай деп айта турган эр азаматтарыбыз жогору жака жетпей атат. Эгерде ушул карапайым элдин арасындагы туура эмес нерселер болуп аткан көрүнүштөр карапайым элдин арасынан чыккан каракылдык как жарган эр азаматтардан маалымат алып турса, бүгүнкү күндө аксабайт элек. Президенттин идеясы, президенттин саясатына каршы чыккан жогорку кеңеш кабыл албай турган болсо,
айттым го, жыйын терим болгондон кийин курултайды чакырып туруп, анан жогорку кеңеш менен эсептешке туура келет. Туура келип атат оондар. Ачык эле айтканда, эмне үчүн элге президенттин идеясын колдобой, саясатын колдобой, каяктагы мындай бир туура эмес, терс көрүнүштөгү кумарканаларды арамдан тапкан акчаларын адалдаштыруу мыйзамдарына жан дилим менен колдоп, баш мыйзамды өзгөртөт дагы, курултай системасына келгенде булар аркага качат. Себебинде курултайдан булар коркот, карапайым элдердин арасынан чыныгы патриот делегаттар келет да биздин жүзүбүздү ачып коет деп туруп, бул жогорку кеңеште убактылуу отурган биздин эл өкүлдөрү болуп саналган депутаттарыбызга кереги, кажети жок. Көрөрмандар, угармандар, биздин багы сокурдун тилегени көздөгөндөй Кыргыздын азыр бардык эңсеп тилеп турган эле бул ынтымак, ырысалды ынтымак. Курултайдын эң түпкү маанисинде де эң биринчиден элибизде ынтымак болуш керек, ырысалды ынтымак депчи. Экинчиден түпкү максаты курултайдын бул калыстык жана адилеттүүлүк. Ошол ордогондо гана мына тынчтыкта эл дагычы. Ошондо ал үчүн биздин бийлик төбөлдөрү ачык иштеш керек. Анан чын ниет менен, чын жүрөк менен элге кызмат кылыш керек да. Азыр баардык иш эле, баардык ойлогон ойлордун баары бат эле билинип калып атпайбы? Ошон үчүн мен суранат элем, биздин идеологияны түптөп келечекке жылуу үчүн, алдыга жылуу үчүн сөзсүз түрдө курултай институту керек. Биз андан башка бир да жол көрбөй турабыз. Баардыгыбыз ошо Кыргыз элинин гүлдөп өсүшүн каалаган жүрөктөр экономикасын, руханий жактан, каада салтын бүт баарыгын өнүксүн деген, Кыргыз эли дүйнөдө өнүккөн элдерге кошулсун деген тилектердин, ушундай жүрөктөрдүн баардыгы биригиш керек да. Биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта, ыраскерчиликте иштешибиз керек. Бул жерде талаша турган эч нерсе жок. Эл баарын көрүп, баарын угуп, байкап турат. Курултай, элдик курултай мыйзамы боюнча мына февраль айында президенттин буйругу менен комиссия түзүлүп, ушу депутаттар каникулга кеткичекти элдик курултай мыйзамы баш мыйзамга ылайык кабыл алынмакта. Бирок буга жогорку кеңеш каршы болуп, мыйзам кабыл алынган жок. Мына бул курултайга мына алды 20 жылдан ашык убакыттан бери ушу курултай идеясын ишенип ушуну көтөрүп келе жаткан адамдар бар. Бүгүнкү күндө суроолор көбөйдү, эмне үчүн кабыл алынбай жатат деп. Түздөн түз жогорку кеңеш күнөөлүү деп айтсам жаңылышпайм. Жогорку кеңеш кабыл алган жок. Анын ичинде мына комитетке алып чыкканда май айында Жанар Акаев бул бийликтин баарын эле алып алып турсуңар. Курултайдын кереги жок. Эгер курултай мыйзамдашкан күндө дагы элдер чогулуп, кол чаап, сүрөткө түшүп алып эле кетиш керек дейт да. Ал эми Элбурза Сатыбалдиев бул дагы ачыктан ачык эле каршы болуп, бул да ошо сөздөрдү айтты. Бирок мен 2010-жылы апрель окуясына катышкан, уюштурган адам катары айтып кетмекчимин. Ошол кезде элди атып жатканда Элмурза Сатыбалдиев ак үйдүн ичинде отурган. Бүгүнкү күндө ошо жогорку кеңешке отуруп алып курултайдын кереги жок дегенде, мен бүгүнкү күндө жогорку кеңешке ишенбей эле калдым. Бүгүнкү күндө курултай, элдик курултайдын зарылчылыгы да. Мына 3 жолу революция дейбиз, төңкөрүш дейбиз, кан төгүүлөр болду, бийлик алмашуулар болду күч менен. Мындан деле чындыгында эл тазады, жыйынтыгы жок болуп турат. Мына ошондой нерсе кайрадан кайталанып кетпесин. Мына экономикабызга, башка жактарга канча залакасы тийди. Мына эгер элдик курултайдын мыйзамы кабыл алынып ишке ашса, анда бийлик менен элдин ортосунда мамиле түзүлөт эле. Мына ошо кыргызча айтканда кеңешип кескен бармак оорубайт деп, ошо жабык эшиктин алдында элдер тандаган өкүлдөр келип, бийлик менен диалог болот эле, эл өзүнүн көйгөйүн айтат эле, бийлик чечсүн, чечем дейт эле, чечпечсүн, чечпейм дейт эле.
мына айрым бир алып айтсак Сокулук районунда Крупский айыл өкмөтүндө мына быйыл 10-жылы элдик курултай иштеп жатат. Мына бийликтин жоопкерчилиги бар, элдин жоопкерчилиги бар. Биз ошондой курултайды каалайбыз.